Саламатсыңар балдар? Маанайыңар кандай? Дайым ачык кабагым, дайым даяр сабагым. Саламаттык каалаймын, саламатсыңар балдарым. Азаматсыңар балдарым. Бар болгула ардайым. Садагалар мынеми, сабагымды баштаймын. Анда эмесе сабактын темасы текст анын мүнөздүү белгилери. Сабакка көңүл бургула. Биздин сабагыбыздын максаты текст жана анын мүнөздүү белгилерин боюнча түшүнүк алабыз. Мүнөздүү белгилерин текст түзүүдө колдонууну үйрөнөбүз. Билим алуу жолдорун тууралуу тексттер менен иштейбиз балдар. Анда дептериңерди алып жаза баштагыла. Биздин текст бул темабыз кептин жазуу формасы текст аркылуу берилет. Текст жазуу аркылуу иштелип чыккан кептин жыйынтыгы. Сүйлөм баяндалган окуяга байланыштуу ар кандай көлөмдө болот балдар. Ал эми мүнөздүү белгилери болсо 2ден кем эмес сүйлөмдөн түзүлөт. Сүйлөмдөр берген маанилер боюнча бири-бири менен байланышта болот. Алар биринин маанисин экинчиси толуктап, тактап, улантат жана жыйынтыктайт балдар. Анда эмесе мен силерге суроо узатайын. Көрдүңөр балдар? Тарак, чыны, телефон, тил, кана ушул 4 сөздү эмне үчүн деген суроолду бергилечи. Эмне үчүн колдонобуз? Кана ойлонобуз. Анда таракты тароо үчүн, чыныны ичүү үчүн, телефонду сүйлөшүү үчүн. Ал эми тил балдар, тил колдонгондо кеп пайда болот. Көрдүңөр балдар? Эми биздин кебибиз тазалыгы, экинчи тууралыгы, 3 тактыгы, 4 орундуулугу, адеби, 5 көрктүүлүгү, 6 логикалдуулугуна көңүл бөлүшүбүз керек балдар. Биринчи тазалыгында сөздөрдү таза колдонуш керек. Тууралыгында сөздөрдү туура жазып, туура колдонушубуз керек. Мисалы, ооба деген сөздү оа деп эле колдонуп жатышат. Ошого маани берүү керек. Ал эми тактыгында сөздөрдү даана так айтуу керек, жазуу керек. Орундуулугунда сөздөрдү ар бирин ордорду менен сүйлөө керек, адеби менен сүйлөш керек. Ал эми көрктүүлүгүндө сөздөрдүн ар бирине басымдарды туура коюп, басымды сөздөрдү көрктүү окуу керек. Логикалдуулугунда сөздөрдүн логикалык маанисине маани берүү керек балдар. Анда эмесе мен силерге бир сүрөт жөнөтөйүн. Кана китептин сүрөтү турат бул жерде. Жазуу, окуу бул жазуу кеби балдар. Наушник, телефон сүрөт турат. Бул сүйлөө, угуу бул оозеки кеби. Ойлондуңар балдар? Анда эмесе 3 сүйлөм турат. Кана дептерибизди алып жазабыз. Күн жаркырап тийип турат. Жаздык. Күн жаркырап тийип турат. Экинчи, Айгүл сабакка жөнөдү. 3 Ак элбирс бийик тоолордо жашайт. Көрдүңөр балдар? Бул 3 сүйлөмдө силер эмнени байкадыңар? Кана ойлонобуз. Күн жаркырап тийип турат. Айгүл сабакка жөнөдү. Ак элбирс бийик тоолордо жашайт. Балдар, бул 3 сүйлөм текст боло алабы? Ойлонобуз. Кана ойлонобуз. Эми балдар, бул 3 сүйлөм текст боло албайт балдар. Мына текст. Күн жаркырап тийип тургандыктан Айгүл жеңил кийинип сабагына жөнөдү. Ал үй тапшырмасына даяр эле. Ошондуктан жакшы бааларды
алды. Көрдүңөрбү? Чакан жакшынакай текст маңдайыңарда турат. Эми балдар, учкул сөздөр, макал лакаптар, табышмактар, афоризм сөздөр сөзсүз текст боло алат балдар. Эмне үчүн деген сурооду берсеңер, мисалы макал лакаптар кызды үйдө кыл жатпайт, бир эле сүйлөмдөн турат го эжеке. Бул кантип текст боло алат десеңер, бир же эки сүйлөмдөн турса да ойду бүтүр айтып мазмунга ээ болот. Ошон үчүн текст боло алат балдар. Дептерибизге жазып коебуз. Учкул сөздөр, макал лакаптар, табышмактар, афоризм сөздөр. Көрдүңөр балдар? Эми тапшырма үйгө. Китебиңердин 10 бетиндеги 11 көнүгүнү иштейбиз балдар. Ар бириңер иштеп менин өздүк баракчама жөнөтүп койгула. Китепти көп окусаңар, көп билесиңер балдар. Түшүнбөгөн суроолор болсо сурагыла. Сабагыбыз аяктады. Мен силер менен болдум. Ноокат районуна караштуу Бекиев атындагы орто мектебинин мугалими Тургунбаева Максуда болдум. Саламатта калгыла, менин алтындарым.